Эл кыйналып жаткан убакта дары-дармектин баасын көтөрүү Кудайга жакпаган иш. Бул нерседе береке болбоорун дин аалымдары эскертишет. Бул тууралуу муфтият төмөнкүлөрдү маалымдайт. Пандемия күчөгөндөн бери Кыргызстанда дары-дармекке болгон баа өсүп кеткени байкалган. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам азык-түлүк алып келүүчүлөргө, тагыраагы соодагерлерге Аллах Таала ырыскысына береке берет. Баасын көтөрүп, кымбат сатам дегендер Аллахтын каргышына калат деп айткан. Абу Ханифа рахимахулла айтат, бүтүндөй элден эл керектөөчү нерселерди катып, кымбаттаганда сатам деп, зыян алып келген соода-сатык сактагандык деп аталат. Керек болсо алтын, күмүш же кийим-кечек болсо дагы. Демек, бүгүн элибиз кыйналып турган учурда дары-дармекти катып алып, кымбаттатып сатып жаткандардын соодасы дурус эмес. Алар күнөөкөр болушат.